Достор салам, сиздер менен Жаңы толкундун үнү видео подкастынын кезектеги эпизоду. Микрофондо мен Гүлжан Ашбаева жана бүгүн мен жалгыз эмесмин. Адаттагыдай эле бизде гендердик эксперт бар. Энсан Диамond коомдук бирикмесинин төрайымы Жамиля Капаровичке келип отурат. Саламатсызбы? Биз сиздер менен Кыргызстандагы гендердик абал деген темада талкуулантабыз. Өткөнкү чыгарылышта биз жыныс жана гендер деген эмне деген түшүнүктү кеңири ачып бергенбиз. Ал эми бүгүн болсо ушул теманы дагы да кеңири ачып, тереңдештирип, анан Кыргызстандагы ушул гендердик абал, анын алкагында болуп аткан зомбулук, үй бүлөлүк зомбулук, ошонун статистикалык көрсөткүчтөрү, аны чечүү жолдору боюнча айтып бермекчибиз. Жамиля эже, кандайсыз? Саламатсызбы, жакшымын. Даярсыз? Даярмыз. Андай болсо, мен азыр биз ошол экөөбүз маекти баштагандан мурда баарыңыздардын көңүлүңүздөрдү статистикалык маалыматтарга бурайын. Биз Статком, биздин Кыргызстандагы статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, ошол үй бүлөлүк гендердик зомбулуктардын көрсөткүчүн эсептеп чыгышкан. Ошого ылайык 2020-жылдагы бизде маалыматтар бар. Мисалы, ошол аялдардын жана эркектердин дагы баягы үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркап, анан адатта бизде кризис центрлерге кайрылышат, кризистик борборлорго. Ошол борборго кайрылгандардын саны Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, бул статистикалык комитет берип атат, 2020-жылы 8600 ошол убактылуу ордер болгон экен, баягы үй бүлөлүк зомбулукчуларды кармоо үчүн. Бул 2019-жылга салыштырмалуу 39% көп дейт. Анан ошондой эле алардын ичинен ошол сотко жеткени боюнча 2019-жылы бир чоң максималдык чекке жеткен экен. 649 факты ошол атайын соттук териштирүүгө чейин жеткен. 2016-жылы 199 гана жетсе соттук териштирүүгө, 2017-жылы 218 факты жеткен, 2018-жылы 369 факты жеткен, ал эми 2020-жылы болсо 341 гана факты жетиптир. Демек 2019-жылы 649 дээрлик, ошол 1000ге жакыныраак факты баягы соттук териштирүүгө чейин жеткен деп жазылып турат. Андан кийин 2020-жылы ошол үй бүлөдөгү зомбулук боюнча арызданып кайрылгандардын саны 2019-жылы 1425 киши болсо, 2020-жылы 1085 киши болгон. Бул тескерисинче баягы 2019-жылга салыштырмалуу бир аз азыраак деп айтып атат да. Жана ошол эле учурда 2020-жылы баягы атайын медициналык кароодон өтүү үчүн өзүнүн ден соолугунан бери жабыркап арызданып кайрылгандардын саны пайызы 90% болгон экен. Эркек киши, аял кишилер дагы биригип. Ал эми баягы үй бүлөдөгү түз мен зомбулук көрдүм деп кайрылгандардын саны 70% болгон экен. 70% эркектер, аялдар аралашып, анан баягы соттук экспертизадан өткөндөн кийин кайрылгандар 67% түзгөн экен. Демек, бул сандар деле айтып турат. Жамиля эже, өзүңүз көрүп атасыз, баягы биздин коомдо гендердик зомбулук, гендердик абал кайсы деңгээлде экендигин. Анан эми сиздин дагы баягы коомдогу ишмердүүлүгүңүз гендердик абалды теңдөө, ушул багытта аялдарды окутуу менен алектенип жүрөсүз. Сиздин баамыңыз боюнча Кыргызстандагы гендердик абал кандай деңгээлде? Абдан жакшы суроо болду, Гүлжан. Мына сиз жакшы статистиканы айтып кеттиңиз, мен дагы кошуп кетейин сиздин эмеңизге. Мен дагы жазып кеттим. 9 февралда, мына 10 күн мурун Курманбек Курманкулов, генеральный прокурор, пресс-конференция берген экен. И мындай цифраны берип атат. 2021-жылы милициянын досудебный производствосуна почти 9800 иш козгоптур. Почти 10.000. Дээрлик 10.000. 10.000 деп коелучу, 9800. Анын ичинен 55% кыскартылыптыр. Сотко 17% жетиптир. Аз көрсөткүч, аябай. Да, сиз дагы ошону айтып кеттиңиз го. То есть жанагындай возбуждение болгондо 10.000 возбуждение болот экен да. Анан тергөө болот. Ар кандай ситуациясын эме кылышат сотрудник милициялар. Анан орто жолдо 55% кыскарат. Жаза ала турган өнүккө жетпей эле. Эмнени билдирет? Буну жана аял киши встречный заявление жазат. Көбүнчө, Ооба.
үй бүлөлүк зордук зомбулуктан кийин ошол күнү же эртеси аял киши барып заявление жазат. Жаны кыйналып атканда, ыйлап атканда, денесине жаракат алганда, үй бүлөлүк жанагындай абал өтө начар болгондо барып заявление жазат. То есть мамлекеттен жардам издейт. Сиз айткандай медицина мекемелерге кайрылат, экспертизадан өтөт. Анан 2-3 күн өткөндөн кийин башкача настроениясы болот. Эмне дегенде кайын журту келип баштайт. Өзүнүн журту келип баштайт. Подружкалары, эми же может күйөөсү кечирим сурап баштайт. Манипуляция кыла баштайт. Ооба. Ошондон кийин почти 55%, половинадан көбүрагы встреча заявление менен эмесин кайра алат. И только 17% сотко жетет экен. 17% сотко жеткенде дагы соттун процесс боюнча буквально 5-6 процент жанагы жазасын алат да. Соту дагы көп бозулат, соттун ичинде да. То есть буну эмнени айтып келет? 100 000 заявлениядан бир 20-25 киши эркек киши, көбүнчө үй бүлөлүк зордук зомбулукта эркек киши эме болот да, жанагындай виновник болот. 100 000 кишиден 20 киши өзүнүн жазасын алып калат экен. Остальнойлор 80, калган 80 адам жок. Калганы жок, калганы эле ошол эле абал менен примирение болуп, жанагындай цикл примирения, цикл насилия деп коебуз го. Кайра эле ошол эме абалда калып калат. Сиздин жана биринчи сурооңуз Кыргызстандагы гендердик ушу абал боюнча айтып кетсем, рейтинг кылышат да, жанагы эл аралык чоң исследовательский компаниялар индекс мира и безопасности для женщин 170 өлкөнү алып, ошондой индекс чыгарышат да, ар кандай показатель менен. Аны биздин урматтуулар индекс мира и безопасности для женщин Google'дан эметсе чыгат. Ошо 170 өлкөнү караганда Кыргызстан 97-чи местода болуп калды. Бул то есть уже биз жарымдын аркасында экенбиз да. Аялдарга көрсөтүү фактылары боюнча аялдар үчүн Кыргызстанда тынчтык, коопсуздук азыраак да. Биздин аркабызда только Афганистан, Сирия, Йемен, Пакистан, Ирактар бар экен. Мына Азаттыктын сайтына кирсеңер, ошо индекс мира и безопасности для женщин деген чыгат. То есть бул не только биздин ощущение, то есть бул дагы какой-то изилдөөнүн эмеси. Факты. Да, бир жагынан ген прокурор айтып атат, зордук зомбулугубуз көбөйүп атат деп. Былтыркы случайлар, сиз айтып кеттиңиз, 8 000 болду эле. Быйыл 10 000 болуп атат. Бул расмий катталганы гана да. Ооба. Ал жака катталган самый главный, эң мааниси ошол. Бул жанагы кризисный центрге көбү барат. Ата-энесине көбү барат, подружкаларына барат. А барбагандар канча? Бул значит 10 000 адам, 10 000 аял жанагындай уже өзүн ошондой чечим алып, үйдөн суурулуп чыккандар дейм өлүм да. Бул цифраны 10-го, 15-ке көбөйтүш керек. Ошондо реальный цифра чыгат. Буну мынтип карап көрсөк, буга ошо абалга таасир эткен көп нерсе бар, факторлор. Биринчиден бул жанагындай үй бүлөлүк баалуулуктарыбыз башкача болуп атат. Гүлжан, мен мына чоңоюп калган эле аялмын. Мен мынтип сравнение кыла алам да. 30 жыл мурун, 15 жыл мурун азыркы эми жанагындай СССР багы деп калабыз, идеологиябыз жок деп калабыз, бирок ошол үй бүлөлүк институттардын баалуулуктары чуть-чуть башкача болуп атат. Үй бүлө, ата-эне жумушта көбүрөөк болуп атат. Эне көбүрөөк жумушта болуп атат. Мамлекетибиз анча стабилдүү, жанагындай садик, мектепте идеологиясы начар болуп калып атат, менимче. Тарата албай жатат. Ооба, миграция көп болуп атат. Андан мурун дагы эне мисалы, эми көбүнчө үй бүлөдө балдарга тарбия берген эне да. Биздин стереотиптер. Ооба. Эми күнүмдүк турмуш болгонун айтып атам. Эне мисалы ишке барып келгенден кийин үй бүлөлүк энелик эмесин аткарат да. Азыркы энелер көбүнчө базарда отурушат. Реализатор болуп отурушат. Үй бүлөнү багуу, үй бүлөнү багуу. Ал чарчап келет. Чарчап келип, ачкы болуп,
жанагындай всякие көп мошенничествоны, алдамчылыкты көп көрүп, эне үйгө келип тоже чарчаган мезгилде жанагы үй бүлөлүк милдеттерин аткарып калыш керек да. Мектептеги окуп аткан балдардын, кыздардын дагы баалуулуктары башкача болот азыр. Эми ал дагы совершенно башка подсказка эмеси. Андан көбүнчө еще азыр айтып атам, дагы бир өтө мындай маанилүү нерсе миграция и развод көбөйүп атат. Вот если гендерный абалды айтсак, разводубуз көбөйүп атат. Үй бүлөлүк ценностер эметип атат, развод көп болуп атат и миграция таасир этип атат. Развод дегенде мурунку семьялар разводго аз барат эле. Жана статистиканы дагы карасаңыз, азыр үй бүлөнүп, кайра эле ажырашып кеткен оңой эле болуп калышты да, менимче. Дал ушул жерде мен бул темага да кеңири кайтабыз. Ушул жерден биз угармандарга, көрүүчүлөргө түшүндүрө кетелик. Негизи гендердик зомбулук, гендердик дискриминация деген эме. Ушул боюнча түшүнүп берип, анан дагы талкуубузду кеңири. Жакшы суроо. Мурун Гүлжан, бир 10-15 жыл мурун биз аялга карата зордук зомбулук дейт элек. Термин ушундай: насилие в отношении женщин. Азыркы заманда, азыркы мезгилде биз гендердик зомбулук деп калдык. Эмне үчүн дегенде, зомбулукка эркек киши дагы кабыл алат. Балдар дагы зордук зомбулукка кабыл алат. И кар-картандар. То есть гендердик зомбулук, гендердик үй бүлөлүк зомбулук деген бул понятие бир үй бүлөдө бир мүчө экинчи мүчөсүнө зордук зомбулук көрсөтүп атканда, ошон үчүн гендердик үй бүлөлүк зомбулук деп калдык. Анын гендер негизги эмеси гендер. Мына мен эркекмин, сен аялсың, мен кызмын, мен эркек баламын, сен кызсың, или мен кайнене, сен келинсиң деген сөз да. Вот ошондой дагы зомбулук бар түрлөрү. Или кайын журт келинге кылган зордук. Бул дагы гендердик үй бүлөлүк зомбулукка жатат. Зомбулуктун түрлөрүн мынтип карап көрсөк, биздин мыйзам негизги 5 түрүн айтат. Бул физикалык зомбулук. Денеге залал келтирүү. Ооба, кара күч колдонуп, денебизге бир какой-то бир зыян келтирүү. Физикалык. Экинчи бул психологиялык. То есть бизди урбайт, эч ким тепкилебейт, бирок бизди эмне кылат? Басым көрсөтөт. Ооба, бизди психикабыз, нервибизге тийген, бизди оскорбление кылат, бизди угроза кылат, бизди урушат, бизди кемсинтет, да? Денеге тийбес деmek. Тийбейт. Үчүнчү бул сексуалдык зомбулук. Ал дагы өтө кызык. Үй бүлөдө сексуалдык зомбулук болбойт деп калышат. Бирок үй бүлөдө сексуалдык зомбулук болот экен. Эмне дегенде, бир партнеру каршы болсо, бул зомбулукка болот, жатат экен. Экөөнүн тең макулдугу болбой, бирөөсү каршы болсо да бирок берден айтып көрөм, мен баары эле взрослый адамдар, прошлый подкастта сүйлөшүп кетпедик эле стереотиптерди, да? Бул жерде дагы стереотип бар сексуальный насилияда. Мисалы, үй бүлөдө эркек киши желание болсо, ошол сексуальный контакт болот. А мисалы эркек киши каалабаса, аял киши каалап калса, ал аял кишиге психологикалык зомбулук болот. Сен андайсың, сен мындайсың, сен бузулгансың, ар кандай насилие болот. Стереотипке болот. Да, эркек киши каалаган нерсени кылат, аял киши каалаганга уят болуп калат. Дагы материальный насилие болот, экономический насилие. Жана бул өтө мындай жанагындай широкий понятие, да? Өзүнүн аял киши өзүнүн муктажына ылайыктуу акча бербейт. Атасы же күйөөсү. Мисалы крем алгысы келет, или носки алгысы келет, или көйнөк жанагындай лишний көйнөк болбойт. Гигиеналык бир каражаттарын алгысы болот. Ошону эркек киши тыйым бербегенде, жалп бербегенде бул экономикалык эмеге жазат. Эң негизги экономикалык зордук зомбулук окубайсың, иштебейсиң деген сөз. Эркек киши аялына иштебейсиң дегенде,
бул эмнени билдирет? Сен иштеп акча өзүңө таап, өзүңдү карабайсың деген сөз да. Это яркий пример материального насилия, да? Сен окубасаң, кесипке ээ болбойсуң, иштебейсиң, акча таппайсың, сен зависимый болосуң деген сөз да. Андан еще социально-культурный насилие деп коет. Бешинчи түрү социально-культурный насилие, бул жанагы үрп-адат жактан жасалган, динден жасалган эме зордук зомбулук бар. Бирок негизги мен айтып кеттим. Физический, психологический, экономический. Ар бир үй бүлөздө ошондой бар. Кедей семья, бай семья, айылда, шаарда, ар бир өзүбүз үй бүлөбүздө ошо түрлөрү бар насилиянын. Эми сексуальный может азыраактыр, бирок наркы үчөөнү айтып кеткен, алар көп. Даже сексуалдык деп азыраак деп айтып өзүбүз мындай ойлоп аткан болушубуз мүмкүн, бирок аны мындай эркектик, аялдык милдеттери бар да, алар никеде болгон соң алар милдеттүү деп, анан муну зомбулук катары эсептебегендигибиз көйгөй да. Ошону дагы психологический насилияны да көбү тааныбайт, Гүлжан, как насилие. Например, просто оскорбление в семье, башын иштебейт, сен мындайсың, сен андайсың, или какие-то кличка койгон оскорбленияны биз как насилие катары тааныбайбыз. Аны күнүмдүк турмуш, это наши биздин турмушубуз, биздин семьябыздын правиласы ошондой деп. Бирок бул зордук. Баягы экономикалык дегенге мен ушул укканым бар эле, баягы контрагыңды төлөгөнбүз биз сени, элиңдичи. Биз сени төлөп алганбыз контрагыңды деп айтканда эле экономикалык. Жада калса биз баягы мындай го, оюбуздагы жеткире албасак, эшикти тарс жаап чыгып кетебиз го. Бул дагы зомбулук. Анан мисалы баягы айткандай жеке гигиеналык каражаттарга акча бербегендик, аялдык өзгөчөлүгү да ошол нерсеге бербегендик дагы ошо кирет экен. Айтор баягы мындай байкап келсек, биз зомбулукту качан гана денебизге залал жеткиргенде зомбулук дейт экенбиз дагы. Калган нерсени баягы санап өтпөдүңүзбү? Эч ким аны зомбулук деп эсептебейт экен да. Мен мына иногда лекцияга чакырып калат да, студенттерге барып калам. Анан зордук зомбулук барбы үй бүлөңүздө? Жок деп калышат да. То есть алар жана только физический насилияны зордук зомбулук дейт да. Хотя зордук зомбулук жанагындай понятие өтө мындай кеңири. Негизи ошол акыркы баягы 5 жылдыкты алсак, Кыргызстанда ошол гендердик абал, анан мыйзам жактан алганда деле мындай кандай жакшы өзгөрүүлөргө туш болду же бир аз артка кетүүлөр болуп атабы? Ошол боюнча кандай маалыматтарыңыз бар? Мыйзам жактан карап көрсөк, мынабу азыркы жылы 2022 жылы жаңы уголовный кодекс, уголовный процессуальный кодекс, 5 кодекстер кирген го. Биз ошого жакшы баа берип атабыз. Эмне дегенде, үй бүлөлүк зордук зомбулук көрсөткөн кишиге көбүрөөк санкция берилди уголовный кодексте. Азыркы 5 жылдыкта? Азыркы жок, быйылдан баштап, мына азыркыдан баштап, ошо жылдан баштап жаңы уголовный кодекс боюнча, жаңы уголовный процессуальный кодекс боюнча физический насилие, жана күч колдонуу насилие көрсөтүп атканда, же ошо киши массалуу болуп калабы, ошого мамлекет чара көрө алды. Мурунку мыйзамдарда аны жөн эле жанагындай урушуп, даже жанагындай 15 суткага же общественный работага эме өтө кыйын эле. Азыркы уголовный кодекс, буга кодекс о проступках, кодекс о правонарушениях, 5 жаңы кодекс кирди. Үй бүлөлүк зордук зомбулуктун жапа чеккен аялдарды, кыздарды коргойт деп ойлойм. Бирок бул дагы жанагы сотрудник милициялардын дагы иши көбөйдү. Алар эми так мыйзам жакшы жазылды, мыйзамда санкциялар жакшы каралды. То есть жанагындай зордук зомбулук өтө острый фазада болуп атканда, аял киши заявление жазса, ошо виновникти камаса же бир жерге алып кирип койсо болот да, мыйзам ага жол көрсөтүп атат. Бирок эми дагы көп иш бар, жана сотрудник милициялар ошол законду жакшынакай аткарып, жана виновниктерди камай турган нерселердин жанагындай материально-технический базасын караш керек. Ооба, баягы бизде кээде мындай го, баягы өзүм журналистика жаатында жүргөн үчүн кээде баягы биздин ошол айрым милиция кызматкерлери, мисалы арыз жазганы барган аялга кайсы бир деңгээлде стереотиптик көз караш менен
жарашып эле албайсыңар, эми балдарыңар бар турбайбы деген сыяктуу кеңеш берүүгө өтөт да. Демек сиз айткандай ошол мыйзам быйылдан баштап иштеп баштаган чын болсо, анда үй бүлөлүк зомбулуктун азайышы, балким бир азындай чара көрүлө башташы ошол милиция кызматкерлеринин абийиринде деле калып атат экен да. Алар эгерде кичине эле иши көбөйгөндөн чарчабай иштеп койсо, анда балким аялдарга карата бир негизи эле зомбулук азайышы мүмкүн экен. Анан баягы сиз айткандай психологиялык, экономикалык айтпадык, баягы денеге залал келтирбестен эле зомбулук депчи элестетип көрөлүк да. Мисалы, мен сенин контрактыңды төлөгөм, сен мен үчүн эмне баягы жек кирип басым көрсөткөн сөздөр болсо да чыдайсың деп кайненеси келинге зомбулук көрсөттү дейли. Анан мындай учурда ал барып арыз жазса, сиз айткандай бул мындай психологиялык зомбулук болуп атат да. Анда мыйзам аны кантип коргоп берет? Ушундай мүмкүнбү? Ооба, мыйзам жанагы үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жөнүндө жакшы мыйзамыбыз жазылган. Мыйзамда мындай бир механизм бар. Временный охранный ордер, коргоо ордери деп. Временныйсы жок, просто коргоо ордер. Коргоо ордер деген абдан жакшы мындай бир биздин менталитетибизге, биздин үрп адатыбызга жазылган жакшы ыкма деп ойлойм да. Эмне дегенде, жапа чеккен кыз келет, келин. Сотрудник милиции ага временный охранный ордер берет. Охранный ордер Гүлжан, бул жанагындай кагаз. Ошо кагаз жанагы зордук зомбулук көрсөткөн адамга жазылат да. Сиз башка бул кишиге жолобойсуз. 3 шарты бар. Жолобойсуң, контакттарын издебейсиң и жанагындай азыр зордук зомбулук токтотосуң деп. То есть буну пока камабайт, арестке албайт, штраф салбайт, жөн эле кагаз берип турат. Жакшы да. Анан кийин ошол 3 шартын буссаң, анан кийин уже 15 суткага кетесиң, анан кийин жанагындай штрафка саласың. Ушул жерде сиз жана айтып кеттиңиз го, кайненеси, например, ушу келин зордук зомбулук көрө берсе, жанагындай оскорбленияларды угуп берсе. Денесине залал келбей жатат. Ал келин дагы укугу бар. Келип милицияга жазган, мага коргоо ордер бериңиз. Кайненем мени мынаны деп атат, мени кемсинтип атат. Анан кайненесинин атына ал статистический документ, статистика кетет, МВД кетет. Ал кайненесине ошо кагаз берилет. Возможно, мүмкүн ошо кайне ошо сөздү токтотуп калышы. Келиңиз, ушул жерде суроо болот. Мен оюмча, биздин көрүүчүлөрдө, угармандарда деле, мисалы, ошол ордерди алды, коргоо ордер 3 шартты койду. Эгер 3 шартты теги зордук көрсөтүүчү ыктымалы буза турган болсо, андан оорураак бир ооба. Закондо бир мындай санкция болот да. Ооба, ошондой чара көрүлө баштайт. Эми караңыз, тиги кайненесине жазды дейли. Эл эмне дейт деген бул өзүнчө тема. Кайненесине ошон зомбулук көргөнүн жазды дейли. Анан тиги 3 шарттын аткарылышын келин өзү далилдеп бериш керекпи? Же аны участковый кантип? Аны участковый карайт. Кантип алар? Кандай эрежелер менен? Жанагы охранный ордер дегенде, кайнеге охранный ордер жазылганда 3 шартын жазат. Сиз ушу келинди зордук зомбулугун токтотосуз. Ушу келин менен или там жана насилие токтотосуң. Башка ошо жертваны издебейсиң деген сөз да. Балдарына, чакасына эмесин таасир кылбайсың деген. Ушул шарттарды бузсаңыз, анан кийин сиз уже административный жоопкерчиликке кетесиң деген сөз бар да. И аны 3 күн, 5 күн, 15 күн участковый келип текшерип турушат. Ал целый мыйзам жазган, инструкциясы бар. Демек, кайра эле келин көйлүк берет турбайбы? Сизге кайненеңиз зомбулук көрсөткөн жокпу? Андан кийин десе, келин кайра өзү тастыктап бериш керек. Кайнене барбек дагы эле жүрөт да. Участковый аякка барат, заявительге барат, жанагы насилие көрсөткөн кишиге барат и эмет. Бирок, знаете, ошол коргоо ордер көп насилияны токтоткон. Чын элеби? Ооба. Мисалы, жанагындай балта көтөрүп же бычагын көтөрүп жүргөн кишиге коргоо ордер кереги жок. Аны камаш керек сразу. Но жанагындай мындай бир семейный жанагындай конфликт, небольшой жана неурядицалар токтотот. Мисалы, вот недавно бир Сулайманто биздин ГОМдон охранный ордер алып бергенбиз бир кошунабызга. Жакында эле болгон иш. Мурунку ажырашкан күйөө баласы келип кайнесин тынчын алып,
айнегин сындырып, жана эшиктин астына мусор таштап, короче, какой-то мындай бир действиялар кылып кетет да күйөө. Анан кийин ал заявление жазды. Күйөө дагы охранный ордер берилди. Эми жок, күйөө келбей калды. То есть ага жазылды. Сен дагы ошондой кылсаң, уже жоопкерчиликке тартыласың dedi. Ошол нерсе негизи ага жетиштүү болду ошол. Бу жерде Гүлжан охранный ордер берип атканда, коргоо ордер берип атканда, мындай өтө мындай жакшы психолог болуш керек да. Буга сразу уголовный дело кетиш керекпи или пока охранный ордер берип турайлыбы деген сөз болуш керек да. Ошол кептин бардыгы баягы коргоо ордеринин мындай чын ыкластан иштеши же иштебешинде болуп атат да. Менин жеке пикиримде Жемиле же баягы мисалы айталык, эми баягы кайненеси десе биздин көрүүчүлөр угармандар дагы таң калып калбасын. Негизи эле ошол баягы экономикалык деп коюлук билбейм айтор. Негизи ала келгенге чейинки башка зомбулукту көргөн адам кайра эле өзү далилдеши керек болуп калып атат да. Зомбулук ордерди алгандан кийин кайра зомбулук көрбөдү дегенчи. Анан ал учурда ага манипуляция кылышат, эл эмне дейт, ар кандай басым болот, ал деле бир далилсиз деңгээлде. Ошон үчүн 55% жок болуп кетип атат да. Ооба, ошентип эле анан баягы мыйзам для галочки ордер берип анын бир мындай коопсуздугун карайын дегени менен чын-чынында тиги зомбулук көргөн адам өзүнүн абалы менен өзү жалгыз калган сезип калат. Эми бул сиз жана правоприменительный практикасын айтып атасыз да. Мен жанагы мыйзамда жазылган жанагы эмесин айтып атам да, талаптарын. Что мыйзамда абдан жакшындай ыкмаларыбыз бар, охранный ордерибиз бар. Ал мындай участковый иштесе, тигилерге берилсе, анан 3 күн көзөмөл кылса, анан зордук зомбулук токтойт деген сөз. Бирок сиз жана ошо мыйзамдын жанагы турмуштагы аткарылышын айтып атасыз. Бул дагы өтө эки разный вещи болот. Демек сиз деле кошуласыздар да. Ал мыйзам баары жетиштүү деңгээлде аткарылбай жаткандыгын, ошол жерде пикириңизди билдирчү. Негизи эле ошол айтыңызчы, азыр менин түшүнүгүм боюнча, эле адамдарга мындай даяр эле мындай маалыматтык карточка береличи. Мейли денеңизге залал жетпесин. Бирок сизге зомбулук көрсөттү. Мейли ошол сексуалдык зомбулукту көрсөтүп атат да, балким башкача үй-бүлөдө. Бул баягы никеидеги адамдардын ортосуна деп коелук. Айтор зомбулук көрдү, анан ал адам биринчи кайсыга кайрылса болот. Балким кристик борборго болот, же дароо эле милицияга барган жакшы болот. Сиздин пикириңизде? Азыркы абалды ошо баягы мыйзам талаасы жакшы иштеп аткандыгын эске алуу менен кандай бир мындай чындыгы жарай турган кеңеш берсек болот? Эми кризисный центрге баргыла деп дагы мен айтыш керекмин. Эмне дегенде Ошто 3 кризисный центрибиз бар, шелтерлер бар. А жерде мисалы жапа чеккен келин келсе, аял келсе, а жерде жакшы специалисттер бар. Адвокаты бар, социальный работник бар, психологдору бар, шелтери бар. Эми жетиштүү эмес, бирок бар. И ошол жерде аялдын акыбалын карап, дальше переадресация кылат да. Ооба. Разводка подавать этем, же уголовное делого заводить этем десе, юрист барып милиция менен ошондо эме кылат да. Социальный адаптация же жанагындай психологический помощь керек болсо, аны эме кылат. Үйдөн качып кеткен күндөрү болсо, аны шелтерге жаткызат. Бирок мен айткан эки эле шелтерибиз бар, алар жок. Жетишсиз да. Аз. Бирок айылдарда мына Ошто. Бирок Оштон чыкса кризисный центр жок. Гүлжан. Шаардын центринде, только шаарда 3 кризисный центр, 2 шелтерибиз бар. Ошто. Бишкекте дагы бар, 4-5. Социальный кризисный центр бар. Но айыл жакта районный центрде уже эч кандай кризисный центр жок. А жерде жакшы бир сот аксакал деген бир механизмибиз бар. Айылга да кайрылат. Бирок ал дагы сиз жанагындай сомнение кылып каласыз го, как журналист. А жерде дагы бардыгы бара албайт сот аксакалдын сотуна. Эмне дегенде айылдын деңгээлинде сот аксакал бул эмне дейт? 5-6-10га чейин курамында чоң аксакал, ошо келинге кайнагалары, кайын журт болгон аксакалдар, тааныштар же кошуналар, в основном баары кайын журт болот да. Анан ошо келин келип жанагындай сиз айткандай же сексуальный насилиясын, же психологический насилияны айтып калса айта албайт.
и айыпталса дагы нарактанганда айтып угат. Бар, чыда. Энең да ушунча жашаган, кайнең да ушунча алар үй бүлөнү мындай ажыраштырбоо деген миссияны чоң аябай катуу аткарышат. Жакшынакай үй бүлө эмне жетишпей атат десе деп, они примирительный нерсеге кайра жөнөтүп ийет. Методдор ушундай. Поэтому айыл деңгээлде, районный центрде булар сразу эле милицияга барыш керек дейм да. Потому что кризисный центр, например, Оштогу Бишкектикилер онлайн азыр телефон менен жакшынакай консультация ала алат. Интернетте бар кризисный центрлер. Баягы пандемия учурунда аябай иштешпейди, ар бир областтарга бөлүпчү, алар ошол үйүнөн чыкпай туруп эле психологко чалса, анан Потому что Бишкекте ассоциация кризисный центрлер бар. 20 кризисный центр республика боюнча, мен дагы телефону бар аякта. Мен дагы мүчөмүн, бирок кризисный центр эмеспиз, бирок биз мүчөмүн. Мага дагы звонок этип калат. Анан биз дагы как непрофессиональный психологический помощь кыла алабыз деп эметем. Но биздин жана практикада ушундай баягы үй бүлөдө ошол кайсы бир деңгээлде денеге залал келген нерсени гана зомбулук деп эсептеп чыдап жүрү берип, анан балким ошонун аягы барып ажырашууга алып барып аткандыр же ошондо сиздин пикириңиз кандай? Ажырашуу бул сиз үчүн жаман нерсе дейби же баягы зомбулукка чыдап жүрбөстөн жыйыштырып салган жакшыбы? Помните, баягы пандемия убагында Сузактагы шина баллон илинген. Ошо аяга ажырашпады го. Ал ажырашпады. Аны дагы биздин правозащитный көп жардам берди. Ал цикличный насилие, ал ар 3 айда 4 айда ушундай болгон чыр-чатак үй бүлө экен. Ошондо дагы ал арызын кайра алып алды го, заявление жазып. Зомбулук көргөн синдром менен деп калып, на весь мир ошону көргөн, ошо шиналардычы. Сиз айтып кеттиңиз го, ошол зордук зомбулук разводко алып келбейт экен. Көбүнчө аял киши дагы эле чыдап, дагы эле турмуш ушуккенде деп, эмнеден? Гүлжан, эмнеден? Почему десең? Потому что биздин коомдо ажырашкан аялдын статусу төмөн. Эң туура айттыңыз, ооба. Алкаш болобу, зордук зомбулук көрсөткөн болобу, неудачник болобу, эри болуш керек. Балдардын атасы болуш керек. Успешный, жакшынакай сулуу, колунан бардык нерсе келген аялдарды тааныйм да мен. И күйөөсү же арак ичип кеткен, же бир какой-то бир зордук зомбулук көрсөткөн киши мейли чыдап турайынчы, балдардын тоюн кылганда атасы керек, жанымда бирөө туруш керек деген. Ажырашкан или эме деген ошол даже жесир аялдардын статусу бийигирээк да, а вот ажырашкан аялдын статусу төмөн. Биздин коомчулукта почему ошо? Туура, стереотип. Ошондуктан разводго, сиз жана суроо бердиңиз, разводго барбайт да. Это совсем жанагындай. Кайра калса зомбулук деле зомбулук эмес, мейли, чыдап турам. Зато балдарым чоңоет. Балдарга ата керек, ана мына жакшы болуп кетер. Может уялып калар деп кайра ишенип, үмүт менен ошо турмуш курабыз. Чыдайт экен да, аял киши чыдайт. Ушундан улам менде бир мындай суроо пайда болуп кетти. Ой, мисалы үчүн баягы гендердик стереотиптер, кыздар эрте турмушка чыгыш керек. Аны биз тиги пияла жууган жаштан баштап эле аны даярдап атабыз. Эртең турмушка барсаң, мен уят кылбагыдай бол, пияланын ишин таза жуу мисалы. Ошол гендердик стереотиптерден келип отуруп, ал тиги кыз бир карьерасын түптөбөй, өзү финансылык көз карандыкка жетпестен турмушка чыгып алып туруп, анан балким сиз айткандай зомбулук көрсө деле ажыраша албай жаткан болушу мүмкүнбү деп ойлоп кетип атам да. Баягы өзүнүн каржылык булагы жок. Анан караса күйөөсү үйдөгү эң киреши тапкыч жалгыз адам. Андан кетсе эле жашоосу капкараңгыдай болупчу. Туура айтасыз. Негизги разводко барбагандын биринчи эмеси бул экономикалык абалы болуп калат. 2 бала менен же 3 бала менен жашаган жери болбосо, мейли даже квартира снимать этсе дагы күнүмдүк иштеп, ошо акча таап, квартирага төлөп, бала чакасын бакканга бунун өнөрү жок, билими жок, профессиясы жок. Аны ата-эне окутпаганды жакшы, мүмкүнчүлүк бербеген. Тиги өзүнүн үй бүлөсү. Сен эртең бирөөнүн аялы болосуң, сен бирөөнүн энеси болосуң, сен бирөөнүн келини болосуң деп эле чоңойгондо алгызчы.
сен ертең үй бүлө багасың, сен ертең бир инсан болосуң, сен өзүң башкарасың дебейт экенбиз да. Ошол замкнутый круг, анан ажырашканга ошо бара албайт. Потому что балдарым ачка калат, өзүм бага албайм. Ошон үчүн чыдап эле жүрө берейин, үйүм бар, холодильнигимде. Балдарым чоңоюп калды, Кудай күтүп калды. Холодильникте продуктам бар, ушу мен чыдап жүрө берейин деп. Анан стереотип дегенде вот последние жылдары ушинтип стереотип көбөйүп атат. Кыргыз населенияда 21-22ден 24-кө чейин күйөөгө чыкпасаң, старый дей болуп каласың. Өзбек населениябызды карап көрсөң, 20га чейин эле беришет аларчы. Мына жакында мен эмеге комиссияга катышып калам да, жанагындай брачный возрастка. Бизде Кыргызстанда эми урматтуулар билет, 18 жаштан некеге турса болот. Бирок мындай мыйзамда эме жазылган, исключительный случайлерде жергиликтүү орган, бийлик орган справка берсе, ага чейин 17-де, 17-де в основном күйөөгө чыкса болот, же үйлөнсө болот. Исключительный случай дегенде комиссия чечет. И биз недавно Амир Тимур Восточныйда бир комиссия болду. 17-ге чыккан кызды атасы жазып атат да, арыз. Атасы моряк экен. 4 жылда, 3 жылда бир келет экен да. Он какой-то Тихий океанский флотта жүрөт экен. И аны жазып атат, азыр кызым 17-де. Мен эмки жолу келгенимде отпускага 21-ге чыгып калат экен, 20-га чыгып калат экен. Эч ким албай коет буну. Карып калат деп заявление жазып атат да. То есть Чоң көйгөй го, аябай чоң. Өтө чоң көйгөй, өтө үй бүлө үчүн чоң көйгөй. И ошондой стереотиптер болуп атат да. Хотя бир ошол эле Россияны карасак, Казакстанды карасак, Европаны карасак, айырды кыздар, аялдар, мен да тааныйм ошол кыздарды. 35-40ка чыккан, өзүн жанагындай стабильный кылып, карточкасында ошо бала бага турган садигин, мектебин, нянечкасын, памперсинен баштап питаниясына чейин даяр акчасы болгондон кийин анан семьяны ойлонуп баштайт да. Эми биздин жанагы сөзүбүз Кудайым бала берсе, ырызыксын дагы берет эле пландаштырбай, эртерээк күйөөгө кетет экенбиз. Күйөөгө тиерин тийгизип алып, анан качан турат экен деп аңдып сурап баштайсыз. Любой девушканы 26-дан баштап нарака девушканы эмес сурасаңыз, мына биздин угармандар дагы айтат. Кыз бала үй бүлөсүнө кирсе, же туугандарына барса бир эле суроо, качан күйөөгө чыгасың? Качан күйөөгө чыгасың? Мага деле ошентип айтат. Баары жолуккан, көнүш болуп калган, бирөөнүн жеке чегарасын бузуп аткандыгын эрөөнө албай эле көргөндө эле айта берген суроо да. Мисалы, мен тааныбаган адам деле турмушка чыккансың деп сөз сурайт. Исламда дагы жакшы бир китеп бар, планирование семьи в исламе. Бизде дагы светский тоже планирование да бар, светский эмеде. То есть баардыгын пландаштырыш керекпиз да. Үй бүлөнүндө дагы, балданын дагы, декретный отпусканда баарын пландаштырып, маслихат кылып, күйөөсү менен, ата энеси менен, кайын журту менен баардыгын пландаштырса, менимче баардыгы жана метод переговоров деген нерсе жакшы болот дейм. Айтып атабызбы баягы 18-17 жашта эле турмушка чыккан шашып атат депчи. Ошол биздин Кыргызстандагы статистикалык комитеттин маалыматы 2020-жыл ошол кризистик борборлорго кайрылгандардын жаш курагы 18ден 34гө чейин экен. Бул демек баягы эң эле күчкө толуп турган учур, бирок алардын баардык күчү зомбулукчулар менен күрөшүүгө кетип атат десек болот да. Анан ушул жерде биздин ошол видео подкастты аяктап жатып, жыйынтыктап кетсек, негизи жарандык коом дейбизби, же сиз сыяктуу кайсы бир аракеттер менен коомдогу көйгөйдү чечип жүргөн эксперттердин айтымында дейбизби, ушул гендердик зомбулукту кантип мындай жоя алабыз, же балким зомбулукту азайта алабыз? Ошол боюнча кеңештериңизди берсеңиз. Мисалы, балким мен жеке адам катары кимдир бирөөнүн жумушка, менин кесиптешим, эгер көзгө көрүп келчү болсо, көз ооруп тур да деп унчукпай сурабай койбостон, эмне болду? Жардам берелиби деген, бул дагы жардам. Дагы эмне кылсак болот сиздин оюңузча, кеңештериңиз менен? Бул жанагы сиз айтып кеттиңиз, неравнодушный болуш керек да, кайдыгер болуш керекпиз да. Даже мына кошуналардын
үй бүлөдө зордук зомбу болуп алса, кошуналар унчукпайт, милиция чакырбайт, доктор чакырбайт, эр катын урушат, идиш аяк кагышат деген. Бирөөнүн үй бүлөсүнө болушсаң өзүң жиндей болосуң деген сөздөрүбүз бар го. Эмне күйөө аялдын урушу бул ушундай Сахаранын чөлүндө бет ачып кургап калганчалык эле деп чындап. Оправданиялар бар да, актуу. То есть сиз биринчи айттыңыз, бул неравнодушный болуш керекпиз да, ошолорго жардам бериш керекпиз, хотя бы сураш керекпиз да. Желаниясың болсо, мен сага жардам берем депчи. Анан эми мурун тоже 15-20 жыл мурун мындай термин бар эле да. Борьба с насилием в отношении женщин деп да. Азыркы эксперттер айтып атат, снижение уровня насилия деп калдык. Азайтуу. Зордук зомбулукту жок кыла албайт экенбиз. Азайтабыз. Ага өтө көп факторлор керек экен. Азыркы биздин эксперттер сообществода зордук зомбулуктун деңгээлин азайтабыз деген сөз. Азайтабыз дегенде мен жана айтып кеттим го, биринчи мыйзамдын аткарылышы керек. Ошол мыйзамды аткарып аткан сотрудник силовой блоктордун так иши керек да. Келдиби пострадавший. Ошол процедураны бир 2-3 саатта эле аткарып ийсе, любой эркек киши, эми сиз айтып кеттиңиз, эркек киши эркек да. Сен эми үй бүлөң бар экен, жакшынакай жолдошуң бар экен, барып жарашып албайсыңбы деген сөздөн алыс болуп, заявление барбы? Так, закон боюнча, инструкция боюнча аны жана досудебный производствого алып, экспертизага жөнөтүп, шелтерлерге жөнөтүп, то есть айырды мыйзамда 17 объект бар. 17 государственный объект иштеп кетиш керек да. Бир адамды коргоо үчүн. Ооба, ошо государственный машина так иштеш керек. Биринчи фактор. Экинчи фактор, ген прокуратуранын өтө жанагындай эң негизги роль ген прокуратурада. Как надзорный орган. И здравоохранение, и мектепти, и самый милицияны надзор кылган ошо киши. Ошо киши политический волю алып, все Кыргызстанда үй бүлөлүк зордук зомбулукту мен кен прокуратура катуу карайт дегенде көп нерсе жакшы болот. Иштеп баштайбыз эле механизмди. Да, это жанагы государство жактан. Үй бүлөнү карап көрсөк, буякта да көп иш бар да. Сиз айткандай соседтердин, туугандардын кайдыгерлиги эмес керек. И поддержка, жанагындай старший поколениянын поддержкасы керек да бу жерде. Мисалы, сиз жана айтып кеттиңиз, 18ден баштап 34кө чейин самый жанагындай расцвет ошол возрастта кайрылат экен, ошол кыздардын кайненеси бар, кайнэжелери бар, өзүнүн апасы бар, өзүнүн сиңди эжелери бар да. Ошол старший женщина деп коебуз, старший женщина. Ошол эжелердин поддержкасы керек. Мына баланы биз наказание кылабыз. Мынандай кылдырбайбыз башка зордук зомбулук. Келинди деп, келинди коргош керекпиз да. Вот это поддержка местного сообщества деп коебуз да. Мыйзам, мамлекет бияктан катуу так иштеп турса, өзүнүн коомчулугу, өзүнүн кайын журту, өзүнүн журту поддержка кылып, сен жакшысың, сен жакшы кызсың, сен акылдуусуң, сен сулуусуң, сен зордук зомбулук көрбөш керексиң, сен бизди өзүңдүн колуңда биз сени колдойбуз деп турса, менимче азаят. И самое главное, нетерпимость кылыш керекпиз да наркы. Зордук зомбулук көрсөткөн балага, жигитке, коомчулук нетерпимость көрсөтүш керек. Мурун биз жашыбызда правкомдор, на заседание правкома, парткома чакырат эле да. Насилие көрсөткөндө, арак ичкендерди ошол государственный машина кылат эле. Азыр биз ал нерсе жок. Ну, например, какой-то бир жигит зордук зомбулук көрсөтө берсе, аны достору, тең туштары, жанагы кошо иштегендер баары мындай бир как-то осуждение кылса, ошо бала может өзүнүн эмесин тартат. Демек коомчулук ошол зомбулуктун азайышына, сиз айткандай, жок кылынбайт, азайышына болуш керек. И жанагы жакын окружениясы, и мамлекет баары так иштеп турса, менимче балким азайтабыз зомбулуктага. Сонун негизи аябай жакшы маалыматтарды айтып бердиңиз. Анан мен ошол видео подкастты жыйынтыктап атып, мындай бир мисал келтиргим келип атат да. Эгер көчөдө биз баратабыз дейли, баарыбызда ушундай учур болгон болсо керек, андан бир аял киши, эркек киши бири-бири менен мындай айтышып атат дейли да. Анан эмне болду дейсиң, же балким тиги кол көтөргүң жете элек, анан же кол көтөрүп жибергенде бараттырбыз балким, анан барганда
бул менин аялым өзүм билем аралашпа десе биз жөн эле басып кетип калабыз. Демек биздин ошол зомбулуктун азайышына салымыбыз балким ал эмне аялым болсо ал деген ура бер деген эмес деп аны менен чогуу болуп балким милиция чакыра калып айтып кайдыгер болобу. Сиз айткандай жанагы наркы жумада бир соцсетте чыгып кетти го. Бишкекте бир киши аялын аябай тепкен. Аны да сотрудник милициялар үй бүлөлүк зордук зомбулук деди. Ал үй бүлөлүк зордук зомбулук эмес. Ошентип каттоо калышты. Көчөдө кетип аткан сиз жана айтып кеткен мисалда бул коомчулук, бул коомдук тартип бузуу болот. Понимаете, бунун башка статьясы совсем башкача. Даже үйдө дагы урушуп атса, үйдө уруп атса, мыйзам ага жол берет. Жанагы сотрудник милиция кирип баргангачы, жанагы личный собственностька кирип барган. И жана соседтер эметкен. Демек, бирөөнүн коопсуздугу бул баягы үй бүлөлүк чек арадан деле мамилүү. Эмне дегенде аялга карата зордук зомбулук бул аялдын эле иши эмес. Гүлжан, бир аялды ура берсек, кемсинте берсек, бул мындай бир философский жактан карасак, бул аял, жакшы эне, жакшы сотрудник боло албайт. Туурабы? Настроениясы плохой, депрессияда или урулса бир жайга ооруйт. Ал настроение болуп жакшы балдарга тарбия берип, балдар менен жакшынакай маек кылып, мээрим төгө албайт. Соответственно, бул нерсе семья ячейка общества. Үй бүлөдө зордук зомбулук боло берсе, мамлекет үчүн зыян болот. То есть бул үй бүлөлүк маселе эмес, бул улуттук коопсуздуктун иши. Керек болсо, национальная безопасность, понимаешь? А ошондой мисалы бир көчөдө 20 үй бүлө. Анын 15 зордук зомбулук боло берсе, ал Кыргызстандын өнүгүүсүнө, Кыргызстандын жанагы тынчылыгына зыян келтирген нерсе. Так что бул бир эле үй бүлөнүн же бир эле аялдын проблемасы эмес. Мы должны вытаскивать ее на национальную безопасность дегендей сөз. Да, биздин ошол жыйынтыктап баратабыз. Негизи бүгүнкү биздин видео подкасттын максаты ошол гендердик зомбулукту талкуулоо, аны азайтуунун жолдору, чечүүнүн жоготуунун деп калдым. Азайтуунун жолдорун талкуулоо болчу. Негизи эркекти аял байтур баягы гендердик зомбулукка эч ким мындай чыдоого мүмкүн эмес. Анын мыйзам алдында чечүүнүн жолдору бар. Андан ал нерсенин баягы азайышына мындай жол шарт түзүү үчүн биз дагы жөнөкөй жарандык коом, жөнөкөй адамдар баягы кайдыгерлик токтотсок эле анан бул эртең келечекте балким биздин балдарыбызга, биздин туугандарыбызга дагы мындай таасир этпейт деп айтсак болчудай. Сизге чоң рахмат, Жамиле эже, урматтуу биздин подкасттын угармандары. Бүгүн бизде Инсан Диамонд коомдук бирикмесинин төрайымы, гендердик эксперт Жамиле Капарова болду. Сизге убактын бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Бир мындай айтып кеткем 2 сөзүм бар. Эми токтото албайсың эми мен дегендей. Эч ким биздин коомчулукта бала болобу, кыз болобу, аял киши болобу, эркек киши болобу, эч ким зордук зомбулукка дуушар болбош керек да. Ну, көбүнчө жана 90% кыздар, аялдар зордук зомбулукка кабыл болушат. Ошондуктан мен айтып кетким келет угуучуларга. Кыздар билим алыш керек. Информация алыш керек. Кыздар образованный болуш керек, информированный болуш керек. Жанагындай имандуу болуш керек, өзүнүн ордун билиш керек. Бул отдельно, ага дагы мен кошулам. Бирок университетти бүтпөсө дагы жанагындай билимдүү болуш керек, информацияны көп алыш керек, өзүнүн укугун билиш керек, өзүнүн мүмкүнчүлүгүн талап кылыш керек. Эч кандай кыз, эч кандай аял урулбаш керек. Эч кандай кыз, аял кемсинбеш керек, понимаете? Ошого канча үй бүлөдө аял киши бактылуу болсо, ошо үй бүлө өнүгөт. Канча ошондой үй бүлө өнүксө, мамлекетибиз, коомчулугубуз өнүгөт. Ошондуктан аял киши ден соолугу жакшы болсо, билими жакшы болсо, информация жакшынакай болсо, өзүнүн укугун билген, өзүнүн ордун билген аял киши болсо, биздин коомчулукту, биздин мамлекетти жакшы деңгээлге алып кетет деп ойлойм да. Кошулам, сонун чоң рахмат. Негизи
Баарыбыз эркин мамлекетте жашайбыз, эркин өлкөнүн балдары, жарандарыбыз. Эч качан биздин баягы биологиялык өзгөчөлүгүбүз, жынысыбыз, гендердик ролдорубуз бизди чектебеши керек. Баарыбыз тең жашоодо бирдей мүмкүнчүлүктө жашаганга акылыбыз жөн. Рахмат, урматтуу биздин ушул жаңы толкундун үнү аттуу подкастыбыздын окурмандары, көрүүчүлөрү, кийинки эпизоддордо силер менен угушабыз. Кийинки эпизоддо биз буюрса Кыргызстандагы гендердик абалды улантып, эл аралык мыйзамдар жана конвенциялар боюнча сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кийинки эпизоддо амандашканча саламатта туруңуздар. Жакшы.